Ошто Ташиевди окуткан эже агайлары классташтары жылуу тосуп алышты. Белгилей кетсек, УКМК төрагасы бүгүн жаңы имарат ачылган Валентина Терешкова атындагы мектеп-интернатында билим алган. Аны жаңыдан салуу иштерин Ташиев өзү көзөмөлдөгөн. Индияда 4 кабаттуу үй кулап 15 адам каза болду. Бул тууралуу PT агенттиги билдирди. Кырсык 27 августта түнгү саат 12:05 чамасында Махараштра штатындагы Палгар округуна караштуу Вирар аймагында болгон. Маалым болгондой, имарат бийликтен уруксаты жок курулган. Болжол менен 50 батирге ылайыкталган бул үй бош турган көп кабаттуу үйдүн үстүнө кулап түшкөн. Күбөлөрдүн айтымында каза болгондордун көпчүлүгү имараттын 4-кабатындагы кечеге катышып жатышкан. Дал ошол учурда имараттын бир тарабы урап түшкөн. Палгар округунун жетекчиси Инду Рани Джахар каза болгондордун саны 15ке жеткенин растады. Ал урап калган имараттын астында дагы жабыркагандар болушу мүмкүн экени айтылууда. Таласта соцфонддун аймагында таштанды өрттөлүп жатканы боюнча видео тарады. 28 август күнү саат 19:00 чамасында Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун Талас райондук башкармасы таштанды өрттөп жатканы видеого түшүп калган. Бул укук бузуулар жөнүндө маалымат Талас шаарынын экология бөлүмүнө берилди. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде таштандыларды, турмуш тиричилик, катуу өнөр жай калдыктарын жана башка предметтерди, ошондой эле жалбырактарды өрттөө жеке жактарга 7500 сом, юридикалык жактарга 23 000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мыйзамсыз май куюучу бак орноткон унааларга 25 000 сом айып салынды. Бул тууралуу ЖККБнын басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан коомдук транспорт жана кошумча жабдык рейтинин жүрүшүндө жол эрежелерин бузган 3 жол тандабас унаалар токтотулган. Текшерүү учуруна унаалар кошумча бактарды мыйзамсыз орнотуп, күйүүчү майларды мыйзамсыз ташып жүргөндүгү аныкталган. Бул факты боюнча 3 унанын айдоочусуна жалпы 25 000 сом айып салынып, унаалары айып короо жайларына киргизилди. Телефонун тартып алып, паңгизат берген Бишкекте 15 жаштагы кыздын сойкулукка мажбурланышы боюнча маалымат беришти. Акыйкатчынын келигишүүсүнөн кийин жашы 7 эле кызды сойкулукка мажбурлаган кылмыш иши кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Бул тууралуу Акыйкатчы институту билдирди. Акыйкатчыга ушул жылдын июнь айында 2024-жылы 1 ай бою сексуалдык кулчулукка кабылган 15 жашар кыздын жакындары кайрылып, кыздын укугун коргоп берүүнү өтүнгөн. Кыздын апасы менен жактоочусу Акыйкатчыдан күнөөлүүлөр тиешелүү жазасын алууга көмөк көрсөтүүнү суранып, тергөө объективдүү болбой, айыпталуучулар жазадан кутулуп кетиши мүмкүн экенин билдиришкен. Апасынын айтымында 2024-жылы кызы үйдөн чыгып кетип 1 айдай дайынсыз болгон. Кыздын жаңы тааныш кызы аны үйүнө убактылуу жашап турууга чакырып, акча жагынан жардам берүүнү убадалаган. Көп өтпөй ал өспүрүмдөн анын үйүндө жашаганы жана тамак аш үчүн акча талап кылып 20 000 сом карыз кылып койгон. Бир нече күндөн кийин иштеп карызды кутуласың деген жүйө менен коркутуп, кызды башка аялга өткөрүп берген.
Жактоочунун айтымында эки аялдын сүйлөшүүсүнө күбө болгон адам алар кызын жашы жете элек экенин билишкенин ырастаган. Аял өспүрүмдүн телефонун тартып алган, аны сабап наркотикалык заттарды берип сойкулукка мажбурлашкан. Мындай жийиркеничтүү окуялар Кулиев көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринде болгон. Эки аял тең өздөрүнүн сойкулукка аралашканын моюнга алышкан деп билдирди жактоочу. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Сенки араб эмессиң? Араб. Бияқта 40 метрдей батком стоит. А, что? Нагнись. Посмотри. Что, посмотрите сами, посмотрите, какой бак дома стоит. Какой у вас бак стоит. Запаску еще сделали, как 43 литра, вот такой маленький бак, шлангами, как положено воскать. А нам впереди бак стоит, 3 бак поставили. Вот такой сварками. А безопасность, машина безопасности, да. Байке деп коеюн чуламаке. Жарылып кетсе бул машина канча кишини алып кетет. Эки баг буяктын не родной, тягынын не родной турат. 28.08.2025 рейд переоборудование. Пост ак жолдо бензин ташыган автомобилдерден түзүлөт. Саламатсыңар, бүгүн 28 август 2025 жыл. Мына өзүңүздөр көргөндөй, азыр саат 7 болуп калды. Кыргыз Республикасынын социалдык фонду дейт, Талас райондук башкармасы мынакей монтип Талас шаарынын экологиясы таштандыны өрттөп жатат. Көрүнүп жатса керек, Өртөгөнү. Можно?